Айтылуу Шамен карыянын уулу Балбак Кочкор конушуна болуштукка шайланат. Көзүм май басат, көктү тиктейт, көпкөлөң тартып жигит күтөт. Атасынын нуска сөздөрү кулагынан кайып кетет. Бир жолу топко чакырылган Балбак болуш өзү ак боз ат менен жигиттери чым кара ат минишип, шаңдуу Бишкекке кирип келатышып, бир кеңсенин астынан Шабдан Баатырдын аты байланып турганын көрүшөт. Балбак жигиттерине буйрук берет. Азыр Шабдан Баатыр кеңседен чыкса, бирибиз да учурашпайбыз. Аңгыча Шабдан Баатыр кеңседен чыгып келе жаткан Балбак болушту жигиттери менен көрөт, бирок баарысы көрмөксөн болуп өтүп кетишет. Шабдан Баатыр Балбак болуштун жоругуна таңыркап, башын чайкап кала берет. Эртеси эртең менен Шабдан Баатыр Балбак болуштун жигиттери менен түнөгөн үйгө келип, Балбакка биринчи салам айтып, Шамен аксакалдын эсендигин сурайын дедим эле. Эми баатырлар эс ала бергиле деп үйдөн кетип калат. Балбак болуш ого бетер өөдө калат. Жигиттери да болуш көчө Шабдан Баатырды көзгү илбей, тоготпой, учурашпай өтүп кетти эле. Бүгүн минтип өз атайын кол куушуруп болушубузга саламдашып жатат деп өрөпкүшөт. Топ башталып, Шабдан Баатыр өзү башкарат. Аягында элге жарыя айтат. Мен Ташкенге бир айга баратам. Мени менен Кочкор болушу Балбак кошо барат. Өзбек бектери Шабдан Баатырды чоң шан шөкөт менен тосуп, агыл төгүл урмат сый көрсөтүшөт. Шабдан Баатырды өзбек элинин каймактары жакшы таанышат экен. Балбак болушту бул ким болот деп жөн киши сурабайт. Кайта кетип жатышканда өзбек элинин бектери бир куржун алтын тартуулашып жасалгалуу чүмкөп араба менен Токмокко чейин жеткирип келишет. Жуп түшөөрдө Балбак болуш баягы бир куржун алтын жөнүндө Шабдан Баатырга айтып, кимге тапшыраарын сурайт. Бул куржунду экөөбүзгө беришпедиби? Мен олжо бөлүшкөн киши эмесмин. Куржун ичиндеги оокаты менен сеники болсун. Шамен аксакалга менден салам айт. Өзүң эл журтуңа жакшы бар деп Шабдан Баатыр арабадан түшүп кетет. Балбактын келгенин угуп Шамен карыя уулун үйүнө чакыртып суроо салат. Шабдан Баатыр сени Ташкенге эмне үчүн ээрчитип барды билесиңби? Жок, билбейм деди уулу. Сен билбесең анда мен билем. Менин кыргыз эл ичиндеги тоодой таштай кадырымды бул итим билбейт экен. Кыргызды кой, бөтөн эл арасындагы шоорат даңкымды, баа баркымды итим өз көзү менен көрсүн. Көзүн ачып жүрсүн деген эмеспи? Шабдан Баатырдын дейт Шамен карыя. Баласы ойлонуп калат. Анан баягы бир куржун алтынын атасынын алдына көңтөрүп салат. Шамен карыя кубанмак тургай чоочуп кетет да үшкүрүп уулуна айтат. Адам алтын таппай азап тозок табат. Эй Балбак, башы жогум, сени көптүргөн көр дүйнөбү? Сага адамгерчилигим эмес, көр дүйнө эле керек болсо, мынакей ал деген турбайбы Шабдан Баатыр? Береги соо алтын эмес, ыза менен кектин алтыны. Ай ушу алтындарыңдын акыры кандай болоор экен деп кабагын бүркөп, этекчегин кагынып туруп кетет. Бир куржун алтынын көрсөтүп, атасын кубантам деп ойлогон Балбак болуш, ай атам, карып алжып калган турбайбы дейт. 5 айдан соң Балбак болуш баягы бир куржун алтынын ууруга алдырат. Кыламык жааган кар менен үйүнөн чыккан 3 аттын изин кууп Мураталы Баатырдын айылына келет. Балбак Мураталы акесине уурунун изи анын айылында экендигин айтат. Акесинин ачуусу кайнап, сен мени ууру тутат турбайсыңбы? Деп ак боз күлүгүнө ырыгып минип, колуна бөрүтил найзасын алып, Балбакты кууп барып, кара суунун кечмесинен аттан сайып түшүрөт. Жараланып, жерде жаткан болушту кара жүрөк Мураталы шамшарын алып чыгып мууздап салат. Ошентип
Балбак болуштун бир куржунун алтыны өз башын жутат. Азыркы учурда эл жерин сүйө билбеген, кызматын өтөбөгөн, элдин жүгүн көтөрбөгөн, чиримдүү байлыкка чиренген, короосуна мал мүлктү жыйнап, мамиледен кетип, элден чыгып карышка калган биздин мыкчыгерлерибизге теңелбестен, таза, туура, тунук жашаган урпактарды, келечектин ээлерин өстүрсөк, кыргызга өтө чоң кызмат кылып, адамзаттын өсүшүнө өзүбүздүн болгон салымыбызды берет элек. Ошого үндөгөн, ошого түшүнгөн адамдардан бололу, анан ошону турмушка ашыра билели. Сүйүүгө толгон жаштар көп болсун. Ата энесин көргөн билгенин баалап, ыйыкты туткан, тууралыкта турган жаш муун, дүркүрөп өсүп өнүп, өзүнүн сапаты менен башкаларды суктандырган уул кыздардан болуп, кыргыздын даңкын чыгарып алгалата берсин. Өткөндөн сабак алгандар болсун, келечекке багыт алгандар болсун, жашообуз бермет болсун.